сугарып алайын, бактарагымды сугарып алайын деп ачып коесуңар. Кийинки кошунаңыз сыйлаш деген жок бизде. Ошон үчүн канчалык жакшы жашаш үчүн жакшы төлөш керек. Ушу 20 миллион берели, суу чыксын. Туурабы? Ошону айтып атам, сурап атам акырын. Майдын аягы июнь айы эң пик болот деп атат да, пик болот деп атат. Азырда мына кече 4-төн 5-тен ооруп аткан, кече резко 23-24 адамга чыгып атат. Ошон үчүн мына азыр караңыздар, баардыгыңыздар отурасыңар, бир да маска кийген адамды көрбөйт. Мына аксакал эле маска кийип атат. Этият болуңуздар, айрыкча балдарды, эжелер, мына баягы санитардык гигиеналык нормаларды дагы деле сактаңыздар да. Туура, этият болгула. Мына ооруган адамдар кайра дагы ооруп атат. Күлкүсү жок эже. Мен айтып атам да. Биз көз алдыбыздан көрбөдүкпү канча деген адамдардын өтүп кеткенден, ыйлап, чыркырап, бакырып өткөндөрдү көрдүк да, аба жетишпей. Ошон үчүн этият болуңуздар. Макулбу? Мына айрыкча ушул айлардан өтүп алайлы. Мына июнь айлары пик болот деп атат да. Баардыгыңар этият болгула. Макулбу? Анан эми болуп аткан иштерди эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аз болсо да кичинеден аракеттерди кылып атабыз. Бала бакчаларды кичине салдык, мектептердин кошумча мектептер бүтүп атат. Жол маселеси бир эми мындай жаңы конуштар болбосо деле шаардын ичинде азырактан болсо да иштер мындай мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша иштерди кылып атабыз да. Эми биз аймактык башкармалыктын башчысы айтты негизги сөздөрдү. Эми уксе кем жерге келчи отур жерде. Проблеманын бардыгы сизде сүйлөп отурасыз жерде. Кем жерге отур. Анан биз силерди угайлы. Макулбу? Силерди угуп, мына жетекчилер бардыгы келди. Булактар менен угушсун да, анан аткара алса ошол жерде аткарам деп сөзүн берсин, аткарбаса анан ошонун үстүндө иштейли туугандар. Макулбу? Биз силерди угайлы анда. Рахмат көңүл бурганыңарга. Жашаган иштериңизге сыймыктанып, эл оозунда айтып жүрөбүз. Көптөгөн мына эс алуучу бактарды, мына Ак Бууранын бою, ушул сыяктуу көп жакшы иштерди өзүбүздүн экинчи борбор ошту өркүндөтүүдө өтө чоң салымдарыңызды кошуп атасыз. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Сиз жетектеген баардык аппарат, ушу мэриядагылар жалпы ушу өнүгүүгө чоң салым кошуп атасыздар. Ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Бизде бир кичинекей гана көйгөйдү айтып койгум келип атат. Ушул жерде жашаган элдин баардыгы көпчүлүгү каналдан суу ичебиз, Талайбек Насибекович. Ошол каналдан келген суу кээде мындайлы бир кыгжыттанып калат, анан бир ботоло болуп алып келип калат, кой болуп, ушундай бир проблемалар бар да. Суу өтө таңкыс. Бир таза суу маселесини эгер мүмкүнчүлүк болуп, бир финансы булактары табылып калса, мына ушу мектепти деле жоктон бар кылып бир финансы булактарын таап куруп атасыз. Алла разы болсун. Ошондой бир мүмкүнчүлүктөр болсо, таза сууду дагы бир эсиңизге алып койсоңуз, ишиңизде ийгилик болсун. Ana былтыр кайсы эмеге кварталга чыгардык эле сууну берди. Былтыр бизде сиздер билесиздер 4,5 километр тиги жактан теги водоводду тартып келгенбиз. Анау мектеп менен детсад үчүн кичинекей 2 резервуар куруп туруп, 4 бусак чыгарып туруп, бар айылдарга кичинеден саат менен суу берип жүргөнбүз да. Андан кийин былтыркы жолугушууда бизге 22 квартал, 23 кварталды полный таза суу менен деп протоколго киргизгенбиз. Биз долбоорчуларга тендер объявить ал долбоорчулар турат, алар 222-23 кварталды бүтүндөй кыдырып, менен проектин чыдырып, сметасы басы чыкты. Сметасы 10 миллион 400 чыгыптыр. 8,5 километр дейт. Аны биз бүгүнкү күндө мэриядан акча алдык, биздин титулда турат. 10 миллион акча тендерди уже жарыяга бердик. Куда каласа биз 20 күн тегерегенде баягы уткан компания утуп алса, ошо компания менен келип туруп, куда каласа ошол бул жерде проект өтүшүнөт, 2 скважинаны бердик, баягы центральный водоводко суу берип, суунун напорун көбөйтүп, толук кандуу сууну ушул подрядчик уткандан кийин биз суроону коебуз. 3 айда бүтөсүн, 2 айда быйыл жылкы куда каласа ушул маселе чечилет деп. Кайсы кварталга? 22-23 квартал. Акча бөлүнүп титулдан, ана мэрия жагынан бөлүнүп, азыр бизде тендер берилип калган. Азыр порталда турат. Куда каласа да, азана мен билбейм, долбоорчулар карап турат, ошо схемасын түшүндүрүп берсе деп атат да. Келет 23-22 квартал. 223-222 кварталдарыңыздарга суу түтүктөрүн проектисин жасадык. Мына бул негизги Шүкүралы Асланович айткандай 150-тик труба менен келген водоводдон биз ошого туташтырдык, подключение кылдык.
50 кубтук резервуарлардан экөө бар. Ошого топтолот дагы анан эки жака бөлүнүп, мына 23-квартал, мына 22-квартал. Эми түшүндү, бул негизги суунун булагы болуп, о Мадыда жайгашкан эки скважина бар. Бул скважинанын дагы проектке ремонту киргизилди. Бул скважина тазаланып, жаңы насостор коюлуп, анан кийин мына водоводко берет. Водоводдон биз ошо немеге сиздердин айлыгыңыздарга, көчөлөрүңүзгө суу беребиз. Эми кыскача мындай токтолгондо 223-кварталдын өзүнө мына 1, 2, 3, 4, 5 көчөгө, негизги 5 көчөгө берилди. Анын алга кайсыл турбалар, негизи расчет боюнча, гидравлический расчет боюнча 150 трубадан 100 метр, 100 трубадан диаметр 100 трубадан 450 метр, 90 мм трубадан 450 метр, калганы 65 трубалардан 3192 метр труба каралды буяка. Су түтүклөрү каралды. Бул ушул немеде 22 суу кудугу каралган. Скважинаны коюштук, ал Мады айыл өкмөтүнө карайт экен, 3 тараптуу договор түзүп туруп, карасуу менен. Скважинаны алдык да арендагачы. Силер биз силер карап койгон. Неме кылды? Onu алган жер эң күчтүү болду, бирок булар азыр экспертиза өткөзүп далаш. Мына турбаларды, баягы эмелеринчи турбаларды коюлуп атпайбы? Азыр мен айтып атканым себеби кийин баягы бөдөнө сойсо да касапчы сойсун деп кокус жетишпесе биз проектти азыр изменение кылайлы деп атабыз. Акча керек болсо да кошуп берели да, кийин анан жетпей калбасын. Мындай турбадан койгонубузда мындай болот эле же мындай болот эле дебесин. Мадыдагы дебит жетпей атат өзү, бирок эки скважина Onu azı koşkonu жақсы oldu bulardan. Azı 224, 200 kançası kvartalda onu almış. 3. 20'de geçer. O yerge dağı su degen sana Kotur bulaktan içken. Geldi mi ciddileri? Geldik. O yakada skvajından ait otağı, skvajına koşsun deyip. Ekspertizden kimler ötközдөjө? Оштун эксперттер. Мен себеби сурап атканым көп нерседе бир эле таза суу эмес, мектеп салайлы, бала бакча салайлы, канализация тарттырайлы, анан жүрүп атканда анан баягындай тура эмес иштер болот. Анан бир нерсе десең, проект ушундай экен деп туруп берет да. Анан мен айтып атам, ошон үчүн мындан кийин проектировщиктер жооп бериш керек да, кемчилик болуп калсачы. Проектировщиктер жооп бериш керек. Себеби биз мына айтып атабыз да, акча карап берели. Элге суу жетсин өз максатында, туурабы? Анан кийин подрядчик деле кийин бир нерсе десе ошол эмеге төңкөп коюп атат да, проектировщиктер жоопкерчиликти албай калып атат да ушундай да. Мен азыр мына бүт массалык маалымат каражаттар турат, эл турат. Атай мына Горбада канал жетекчисинен сурап куттойм ошол. Силерге кийин мындай деп айттым эле дегендей болсун депчи. Азыртан дагы кеч эмес. Мына караң, шаардагылар биз билбей атабыз. Кээде жамгыр жаап эле суу токтоп калбаса, ата таза суунун баркын биз билбейбиз да. А мындай жерде жашагандар азыр суу болсо, эме суусу жок болсо, мектеби жок болсо, жолдун акыбалы бул болсо кыйналып калышты да. Ошон үчүн сиз мына азыр да убакыт кеч эмес, дагы бир сырадан карап чыккыла. Кайрадан дагы бир эксперттерге бергиле, дагы карап чыксын. Кийин анан мындай болуп калды эле деген сөз болбосун. Мен ошон үчүн келип азыр эл менен жолугуп атабыз. Макулбу же? Мына суунун аягы мындай болчудай да. Буга чейин мектепке чейин суу келди эле. Анан ал сууну тиги ачы массиви жолдон келе жаткандар тутуп алды. 5 мойнок тутуп алды. Ошон үчүн жанагы мүмкүн суунун объемун төмөндүрүп, азыр аз келе баштады. Анан ошол эле труба менен азыр дагы келсе, кандай болот, аны адистер чечсин. Экинчи бир маселе ушул суу боюнча. Мына 222 дегендин учунда турабыз биз азырчы. Мындайынан 5 кокту бар. А бу картадагылар деме мына проект сызгандар дагы эме кылып атат. Биз азыр өздөрү менен сүйлөштүк. Жеринде жана Google картадан түзген боюнча болсо, себеби анын башчы жагында 222дин төмөнкү учу кирбей калгандай мына схемагачы. Анан макул болдук. Эгерде ошондо кирбей кала турган болсо, Шүкүр мырза өзгөртө алабызбы? Баягы ошол расчетко туура келсеби? Себеби аны ошол жерде чечсек, бул жерде көп сөз боло берчү да, жеринде чечелик. Анан экинчи маселе, Талай мырза мына шаарда аябай жакшы иштерди жүргүзүп атасыз. Анан ошо билип туруп атабыз жанакы маалыматтардан. Бул бир 100 километр жолго деп туруп. Эми мындай да биз азыр ушул жерден бөлүнүп атпайбыз жанакыдай Кара Суу деп туруп. Биз Кара Суу районунун ичинде анклавда турабыздан түрдүү сөздөр чыгат. Жергиликтүү эл болгондон кийин сөз болот да, шаар карабай койду, андай мындай деген түшүнүктөр болот да. Кара Суунун жолун кесип өтөбүз. Алар жергиликтүү эл өзү айтат экен. Силер болсо шаардын элисиңер,
вертолет менен түшкүлө дейт. Себеби тиги трассадан кара суунун территориясы аркылуу киребиз өзүбүздүн эменин ичинечи. Мына ошондой сөздөр чыгат. Анан экинчи анан аларда бир аз жакшылык иш болуп калса, мына шаарыңар болсо кантип эле пиарить этип жүрөт деген сөздөрдү чейин угуп атабыз да. Ошол себептен мен суранат элем мына ушу жалпы элдин ичинен. Ушул 100 километр жолдун ичинен бир 500 метрин, жарым километрин, жарымын 223 километр эме кварталга 222ге берип койсоңуз, бул жалпы мына эл ыраазы болуп калат эле. Бир көчөбүз асфальт болуп калса, бул жаныбыздагы кошуну колоңдорго баягы Кара суу районунун эмелерине мактана жүргөнгө да бир эки көчөнү пилотный кылып туруп эмеге ушу быйыл 100 километр жол асфальтталат дейт. Бизде бир жарым эле километр сурайлык, ошонун ичинен ушу эки чоң квартал сизден жарык дейт. Анан эме бул ушул шаардык сиздин бийликтен эменин мүмкүнчүлүгүндөгү нерсени суранып атабыз. Ал эми бул жалпы мектеп маселеси болсо республикалык бюджеттен каралып калгандыктан аны эми колуңуздан келиши эме кылып атабыз. Свет маселесин чечтен кийин сууну жеринде чечет экенбиз. Ушу асфальт маселесин бир карап берсеңиз жакшы болот эле. Суу боюнча ошончо мен баардыгын угуп атам да. Азыр эмнеге айтып атам? Мен же мына проекттин чегине жерге. Мен келген максатым да ошол. Мына былтыр 8,5 миллион, азыр мына 10 миллиондон ашык акча берип атабыз. Мен айтып атам, кийин жалганчы болуп калбайлы элдин астында. Азыр акырын сурап атпаймынбы? Может өзүнчө турба тартайлы, дагы акча берели керек болсо. Кийин чала болуп калбасын да. 10 миллион берип турган чыгара албаган суунун эмне кереги бар да? Лучше 15 миллион берели, суу чыксын деп атам. Лучше 20 миллион берели, суу чыксын. Туурабы? Ошону айтып атам, сурап атам акырын. Ана, ошону айтып атам да өзүнө сурап атам, мына ачык. Ана Дөлөтбек Курманбековдон сураганым дагы ошол. Чогуу кандай кылсак эме болот, чечели деп. Анан эртең мен дагы эме эмесмин да, булар жасаган булар. Акчаны чечип бере турган бизбиз. Ошону айтып атам азыр. Дагы карап көрөйлү. Эгер эме болсо, турба тартсын, ушу акча кетсе кетсин. Бирок баягы казанда болбосо эмне дейсиз? Чөмчүккө суу чыкпайт дейсизби? Ошол нар жагында болбойт деп атат да, же айтып атат. Ону экини тартсак деле баары ошол көрүнүш деп атат. Казанында ошол суу деп атат да. А ошол казандагы сууга азыркы тартылган турба жетет деп атат. Эгер ал жакта казанда суу кеңири болгондо мен айтып атам, анда независимый дагы 4-5 миллион берип туруп тартып койсок болот эле деп атам да. Ошол жок экен эмеси. Түшүнүңөрбү? Эми ошого азыр мынаны ушулардын проектировщиктердин эмеси менен алып келели, бирок баягы эл бири-бирибизди көзөмөл кылышыбыз керек да. Анан учетчик неге коюлат деп атат? Учетчик мисалы мына учетчик коюп болсоң, мынан түбү тешик. Мынанга 1000 суу куй кете берет да. Учетчик деген мынанын түбүн жамап кой деген сөз. Керектүү маалда ичесиң, керектүү маалда жабасың да. Канча ичсең, ошонун акчасын төлөп кой светке окшотуп. Эл үйрөнүш керек. Сууну экономдоо. А биз учетчик коюп болсок, азыр любойың айтып койгула. Менмин дегениң дагы крандан суу чыгатса, лучше аны бактарагым сугарып алайынчы дейсиңер да. Жаап коюш колуңардан келбейт. Ол болуп келген, силер эмес, бардык любой жерде. Эптеп мен казаныма суу алып алсам, очогума суу алып алсам, анан лучше арыгымы сугарып алайын, бактарагымы сугарып алайын деп ачып коесуңар. А кийинки кошунаңы сыйлаш деген жок бизде. Турабы? Анан келип алып азыр эмне биз чыгарып беребиз дагы, биз ар бир үйгө кирип алып карап жүрөбүзбү? Краныңы жап деп. Андай мүмкүнчүлүк жок. Бири-бириңерди урматтап сыйлашыңар керек. Сопууларды уюштуруш керек, баягы сопуулар. Ошолор көзөмөл кылыш керек. Ошолордун ичкен сууңарды учетчикте убагында акчаны бериш керек. Ошо иштеп аткандардын айлыктары жакшы болуш керек. Ошолор түнү күнү аракет кылып иштеш керек. А таза суу чыккандан кийин, ошо келгенден кийин суунун акчасын бериңер дагы келбей калат да. Телефондун акчасын сразу төлөйсүңөр, башканыкын кыласыңар, тойго барасыңар, кээ-бирки арак ичкениңер аракты ичесиңер, сигарет чеккениңер чегесиңер, бирок таза суу жалко болот да. Тазалыктын акчасын үйүңөрдү шыпырып аткан адамдын акчасын бериш жалко болуп калат. Бербейсиңер да. Ол ушундай. Ошон үчүн канчалык жакшы жашаш үчүн жакшы төлөш керек. Мына азыр биз аракет кылып чыгарып беребиз сууну болушунча. Ошону ичкен сууну төлөп үйрөнүш керек турганда. Тура төлөшүңөр керек. Анан эме боюнча, жол боюнча баягы кээде боло элек ишти айтпайсың да. Анан бул эми мен айткан эмесмин, баягы Шакирова көчөнүн эмесинде тынчыраак тургула. Шакирова көчөнүн ачылышында эме болгон. Мурунку премьер-министр келип ошол жерде айтылып кеткенде, мына 100 миллион доллар берилет деп. Бул деле боло турган иш,
Бирок боло элек. Бишкек шаары биринчи этабын алды, Ош шаарында экинчи этабы болуш керек. Анан эми жол мына 580 километрге жакын Ош шаарында жолубуз бар экен. Анын бир 80-90% талапка жооп бербейт да. Шаардын ичинде көрүп атасыңар, жамап эме кылып атасыз. Буга мамлекеттен ошо грант акча алып келип гана ошолорду бүт тегиз кылып оңдобосок, азыр шаардын ичиндеги домдордун арасындагы жолдор мына силердикинен жаман жолдор да. Ошон үчүн аракет кылып атабыз. Азыр мына ошол Кытайдан грант акча келип калса, ошол эмелер 55-60 көчө асфальт болуш керек. Ошо келип калса, силердикин да карап көрөлү. Макулбу? Анан бирок ага чейин деле биз азыр эме кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Мына техникаларды алып, ошо азыр жол УГД ишканасына, жол курулуш ишканасына жаңы асфальтта турган машиналарды алып келип бердик да. Өзүбүз деле мына кече автовокзалдын жанында Алайский деген кичине көчөнү биринчи баштап көрдүк. Көрдүңөрбү? Асфальттадык. Өзүбүз асфальттап атабыз да ошол. Шаардык мэриянын ишканасы ошол. Азыр техника келди. Анан эми мына 6 айда биз аз пландаштырган шаардын ичинде жолдорубуз бар да, көп болбосо да аз-аздан 1 километр, жарым километрден ошондой жолдорубуз жасап атабыз. Анан мына 6 айдын жыйынтыгында салык жакшы түшүп калат турган. УГД барбы УГД? Арсбек ака келиңизчи. Эми шаарда бир болот. Азыр мына ичинде биз катар бир чекеден кыла албайбыз. Мына жерден 1 километр жолду бөлүп туруп жасап көрөлү мына ичинде. Макулбу? Өзүңөр тандап эл кайсы көчөнү бир чекеден айылдын ичин 1 километрби 500 метрби жасап берели мына. Макулбу? Светтерин алып койгонбуз агы. Азыр башта 80% бүтүп турду мектеп, да? 80%. Катуу жабар, күнүнө канча жол ачып жабар дегенде ошо эшикке сөз сапат турду. Алектен койдуңар да? Мени койдум. Улуга саммитине келгенде айтты эмелер. 70-80% бүтүп калган мектептердин акчасын берели деп. Сиз дагы аракет кылып сүйлөшүп, бербесек мына мектеп болбойт. Элди көрдүңөр, ушу жарылайын деп калыптыр, туура. Ана Хайтаев мектебин бүтүрүп, сентябрда 6 ай жыйынтыгы менен акча жакшы болуп калса, бала бакчасын бүтүрүп берсек. Ошон үчүн булар расчётун азыраак коюшту. Аны кээ бир жерде 1,5 кирпичтен 2 кирпичтен болот. Эмени кандай кыласыңар отопление? Электрический? Котельныйда 2 котел турат. Электрическийда эме менен көмүр менен да 200 киловаттан турат да. Жакшы улам сактап канча уста иштеп атат? Азыр 10 устан да эмеге чыгып Оны жетишебиз. Жок, азыр кафель күтүп атабыз. Кафель басабыз да бияка. Эшик күтүп атабыз. Эшик келсе, Сентябрда успеть этесиңерби? Кудай кааласа күтөбүз. Эгер акча болсо. Акча 18 миллион калыптыр. Канча бересиздер? Азыр 5 миллион бердик, дагы 5 миллион турат, азыр алышыбыз керек. Ошо менен 13 миллион калат. Айтайлы болду, кат жөнөтөйбүз. Ошо кат кечегибиз бар берели. 13 миллион. Ошо бүтөт аракетке силер алып беребиз мына сентябрга чейин. Ушулар туруп, силер тезирээк баштаңыз да. Мына көрдүңөрбү, элдин кыйналганын жолу жок болсо, садиги жок болсо, таза суусу жок болсо, мамлекет тарабынан башталган мектеп бүтпөйт, маршрутка келбесе, эл кыйналып бүттү да. Ошон үчүн кайта мына мектепти бүтүрүп, кичине элдин маанайын көтөрүп турайлы. Макул? Ош шаарындагы эң көйгөйлүү участкага келдик. Бул жерде 222, 223, 224 кварталдын тургундары менен жолуктук. Мындан 1,5 жыл мурда келип, ушул жерде элдик жыйын өткөзүп кеткенбиз. Бирок былтыркы эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, биз эл менен жолугун токтотконбуз. Ана бүгүнкү келген максатыбыз ушул жердеги мына 275 орунду мамлекет тарабынан курулуп аткан мектептин
ошо жүрүшү боюнча таанышып кетейин, ушунун кандай сапаты кандай болуп атат деген максатта келип, анан эл менен дагы жолуктук да. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, бул жерде жаңы конуштарда бүгүнкү күндө аябай көп проблемалар бар. Негизги проблема эле мына ушул 223 кварталдын тургундары былтыр келгенде таза суу маселесин айткан. Буга биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен 8 миллион сомдон ашык акча которуп бергенбиз. Бүгүн ушул кварталга таза суу менен камсыз болуп, бирок анын дагы берилиши бүгүнкү күндө талапка жооп бербей атат да. Ошол эле мезгилде мына элдер дагы 222 кварталдын тургундары дагы суранган таза суу маселеси. Буга дагы биз быйылкы бюджеттин эсебинен 10 миллион сомдон ашык акча карап бердик. Мына проекттин долбоору бүттү. Жакын арада ушул тендердик иштер жүрсө, анан бул маселени да жакын арада баштап бүтүрүп беребиз деген ойдобуз да. Андан сырткары мына ички жолдор бул жерде как анклав катары турат. Кара Суу районунан бизге шаардыктар үчүн берилген жер. Ошон үчүн шаар мына айыл арасындагы жолдорду дагы элдер суранып атат. Ушу асфальттап берүү боюнча биз дагы быйылкыга эми 1 километр жолду ошол айыл ичиндеги жолдорду асфальттап бергенге убада берди. Кудай буйруса мына сентябрь-октябрь айларында ошол жолдорду асфальттап беребиз. 224 кварталда бул жерде дагы жаңы шаардыктарга берилген квартал. Ал жерде дагы маселе аябай чоң. Электр энергиясы боюнча ал жерге дагы биз азыр проекттин долбоорлорун даярдаттык. Быйылкыда Кудай буйруса мына РЭСтин башчысына дагы тапшырма бердим. Алар да жаңы трансформаторлорду коюп берет. Бизге тиешелүү маселени биз кыска убакыт ичинде чечип бергенге аракет кылабыз. Эң негизгиси мына ушул айылда мектеп проблема болгон, анан бала бакча. Мектеп Кудай буйруса кече Марипов Улук Асаминович да келип мына акимдер менен жолукканда айтты. Ушул капиталдык салымдар менен курулуп аткан ушул мектептерди, курулуштарды 80%дан ашып калгандардын акчасын толук беребиз деген мындай убадасын берип атат. Мен ойлойм, ушу мына өзүңүздөр күбө болуп атасыңар, 80-85% ушул мектептин курулушу бүтүп калыптыр. Эми мына 18 миллион сом акча калыптыр. Буну берсек сентябрь айына чейин Кудай буйруса ушул мектепти мындай колдонууга беребиз да, буйруса. Андан сырткары мына быйылкы жылкыга дагы мына 6 айдын жыйынтыгы менен Кудай буйруса бизде салыктар жакшы мындай түшүп кала турган болсо, анан эконом болгон акчадан ушул жерге 120 орунду бала бакчаны дагы куруп бергенге убада берип атабыз. Бул Кудай буйруса бизде шаардык бюджетте мүмкүнчүлүк бар. Бала бакчасын быйылкы жылы баштайбыз буйруса. Себеби бул жерде эң көйгөйлүү мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Көйгөй ушул жерде да. Шаарда бир топ мындай жашаса болот, бирок мына жерде аябай жолу проблема, мектеби, бала бакчасы, электр энергия, таза суу, мындайча айтканда жаңы конуштарда баягы боло турган көйгөйдүн бардыгы ушул жерде. Ошон үчүн ушул жака көңүл бурбасак болбойт.